Egerde kıyam menen rukuda niyetin anda emes bola turgan bolsa, salamdaşуу urmattуу öğretinde bola turgan bolsa, anda bul nerse şirk dep tabılbayt. Bunu Mulla Ali Qari aytat. Adamların ilimi öte tereң bolбогон себептен куду сажданы кандай башка бирөөгө кылса ширк болгондой эле, башка бирөө үчүн турсаң дагы, башка бирөө үчүн жүгүнсөң дагы, руку кылсаң дагы, ошону ширк деп айткандары бул чала сабаттык. Жанагы чала молдо дин бузар деген сөз бул чын сөз. Анткени динди молдо эмес бузбайт. Таза молдо бузбайт, только эле чала молдо бузуп берет. Hazret Ali aytat: "Al-ilmu qalilun yukassiruhul juhala." İlim az эле нерсе, аны жахилдер көбөйтүп таштайт дейт. Bu telefon üçüne okşaydı da. Telefon olmuş, mikrofonla var ya. Ben telefonum şundan mı diyeyim, nimetkası göreyince. Şundan mı otağı diyeyim. Demek azırkıday bizden oşol gimin oynalganda ordunan tura turgan bolsa, je kaynesi gelgende gelin jügüne turgan bolsa, niyetinde sıylo, urmatlı olu turgan bolsa bu şirk emez. Şirk emez. Şariat hükümü şunday. Şirk emes bolsa emnege kebir adamlarından tıyışat. Biz aldın alıp tıyağız. Misal üçün tumar tağat. Tumar saktayt degen etiqat düşünük bolsa adam imandan çıgarat. Tumar saktabayt. Bирок Ayşe nevi жазганда Fatiha сүрөсүн жазып, ошонун жаш баланын бешигине тагып коюп, Аллахтын сөзүн сактап атабыз, Кудайым өзү сактайт. Аллахтын каламына урмат көрсөтүп атабыз, Кудайым өзү сактайт деген ишеним болсо, ал тумарга тыюу салынбайт. Бирок сен тумар тагып алсаң, элдин баары көрүп туруп, тумар сактайт экен деп, тумардын ичинде дагы бир бала бар экен деп түшүнүп, адамдар сени көрүп ширкке кирип кетпеш үчүн тумар такпай деп айткандай эле, адамдар сени көрүп жүгүнүп аттыр, кыям кылып аттыр деген үчүн сен турба деп айтабыз, сен жүгүнбө деп айтабыз. Ниетиң түз болсо дагы. Ыссы көлгө барганда келиндер бизде көлдө ушундай эрте менен баштап кечке чейин карыганга чейин жүгүнө берет. 79да кемпир 80де абысын көрүп калса деле жүгүнө берет. Өзү 79да. Аны 80де бирок жүгүнө берет анткени. Бирок ниетинде саламдаш иретинде. Японияга барсаңыз дагы бар 100 жолдан жүгүнүп чыккычан киргичен чарчап каласың, бирок алардыкы урматтуу салам иретинде ал ширк эмес, урматтуу бир туугандарым. Бирок биз айтабыз келиндерге жүгүнгөндөн башка урматсызды көрсөткөндү үйрөткүлө дейбиз. Osman İmperiyasının kinosunu gördüңөр барыңар, Sultan Süleyman'dı. Birin unçukpay gördüң, birin unçukup gördüң, birin katınlardan bekinip gördüң, birin koşulup alıp gördüң. Bирок бардык жерде бири-бирине салам айтканын кеп атканын көрүп аттыңар. Аны ошол убакта эң чоң муфти Абу Сугут Эфенди ширк мирк башка деп айткан жери жок. Мына ушул маселени тагыраак түшүнүп алганыбыз жакшы. Албетте мамлекеттик башка нерселерди урматтоонун жолу өз ордунда болуш керек. Ислам түшүнүгүндө, мусулман түшүнүгүндө бир нерсени туруу эмес, олтуруп уккан адептүүрөөк деп эсептелет. Мисалы үчүн азан айтылганда олтура калабыз. Эч бир жерде отурсун деген жери жок. Индияга барсаңыз азан айтылып атса, аялдар бетин жаба калат. Орто Азияда элдин бар эркек аялдар ордунда отура калып, анан кайрылат. Эмне үчүн? Азанды мустахкам болуп бекем отуруп, ошентип угайын. Ошого маани берейин дейт. Суу ичкенде олтуруп ичебиз, Куран окуганда олтуруп окуйбуз, олтуруп иш кылабыз, көп нерсени ал эмес, тараткан абарда отуруп иш кылабыз биз. Эмнеге? Олтуруп иш кылган убакта бардык ордуна келет. Демек, ислам көз карашын алып караганда, кимин ойнолуп аткан болсо, тургандан көрө олтуруп укканда, анын маанисин көбүрөөк угасыз, ошого көбүрөөк маани берилиш керек эле. Бирок тилекке каршы бул бизден башкалардан келип калган жорук жосун экен. Жанагы бир өлүп калса 1 мүнөт күтүп койгондой, аны ошентип ошол тууга ырдап туруп атканы, эгерде мисалы үчүн менден сурап Чубак ажы сиз айтыңызчы, ушу Кыргызстанда жакшы кимин жаздык, ушул киминге эмне кылсак урмат көрсөтөбүз десе, анда кимин ырдалганда турган болсо дары отура калсын. Отуруп уксун деп мен ушундай бир фатва берген болор элем. Демек, мына ушул маселе. Экинчи маселе мына ушул, мына Жалал Абадтын казиятынын өкүлдөрү бар бу жерде айтып барышат. Эжекен иштен алышты. Ошол кыздар ордуна турбаган үчүн эжеке иштен алып, бул ката туура эмес маселе. Эжеке ооруп аткан. Анан ап келесиңер деди чогулушка. Эжеке сабакта эмес, аны ап келдирди. Кыздардын бардык ордуна турганда эжеке ооруп аткан үчүн турган эмес, кыздар туруп эжекени көрүп туруп, эжеке отуруп алыптыр деп кайра ордуна отура калышкан булар. Анан кыздардан сураган, эмнеге отуруп алдыңар десе, Куранда ондой жок деп айтышкан. Эми эжекени ушундай болсо керек деп ойлошкан. Аларга жөнү түшүндүрүп айтып коюш керек, бирок иштен алып, дүйнөнүн бардыгын онузуч кылбаш керек эле. Кочкордо бир инвалид бала бар экен, баса албайт экен, мектепке бара албайт экен.
Ага коляска сатып беришке Азаттан жарыя кылышты. 30 000 сомго bir жоолукчан кызыбыз, тесеттүр кызыбыз, мусулман кыз сатып алып берди. Атым айтпагыла, атым эч ким билбесин, Кудай үчүн болсун деди. Нургазыны кыялды, Азаттан көчүп айырылбай кетип атат. Ошол жоолукчан болгондугу үчүн адамдар аны көп мактаган жери жок. Бирөө сатып алып берди, бирөө сатып алып берди деди, бирок жоолугу бар, бирөө эч ким айткан жери жок. Ал эми 3 кыз 4 кыз турбай койсо, эс жок кыздар турбай койсо, жоолукчан кыздар турбай кой, жоолукчан кыздар турбай кой деп айтышат. Жөн эле кыздар турбай кой деген жери жок. Бул деген демек, ошол жоолукка болгон адамдардын ичиндеги ичкүйдүүлүгү, жоолук адамдардын көрө албастыгы, урматтуу бир туугандар. Ана ошого биз дагы кошулуп алып, жоолукчан андай мындай дегенибиз таптакыр шарият боюнча дагы, закон боюнча дагы туура эмес болуп эсептелет. Мен ошого каршылык билдирет элем. Эжекен иштен алган туура эмес, болоңарга түшүндүрүп айтып эле, эгер ушундай тура турган болсоңор зыян тийбейт. Балким силер түшүнүп алгандырсыңар. Сажда менен кыямдын паркы жок деп туруп. Жок, ордунда парк бар, паркы мына ушунчалык деңгээлде деп түшүндүрүп айтып койсо, иншалла маселенин бардыгы ордуна келе бермек. Мына ушул биринчи маселени мен өзүм айтып беринге силерге. Экинчи маселени силерден угайын дегем. Кайсыл маселени эгер козгогон болсо жакшыраак болот? Эгерде муртаза адам уруксат берсе.